аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз жамааттык медиа студиясында эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кубатбекова алып баруудамын. Учурдагы аптаптуу жайда сууга түшүүдөгү коопсуздук эрежелери боюнча сүйлөшөбүз. Студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын куткаруу кызматынын башчысы майор Бактияр Акматов. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Алгач ошо жай мезгилиндеги сууга түшүү учурунда кандай негизги кооптуу абалдар катталаарын айтып берсеңиз. Азыркы күн ысыгына байланыштуу, аба ырайынын ысыгына байланыштуу сууга түшүү эрежелери өзүнчө бир чоң обширный тема деп айтсак болот. Эрежелерин сактабагандыктан кырсыктарга кабыл болуп жатат биздин жарандар. Биринчиден жанагындай кароосуз калган көлмөлөргө баарыбыздарга белгилүү болгондой дагы биздин Бишкекти аралап өткөн чоң чүй каналы бар. Ага да түшкөнгө болбойт. Кароосуз калган жана айтып кеткен билбеген көлмөлөргө, бейтааныш көлмөлөргө түшкөнгө да болбойт. Мен айтарым, кеңешим бул азыркы биздин Бишкек шаарында бассейндер аябай көп. Бассейндерге түшүп эс алса болот да. Анткени ал бассейнде куткаруучу болот. Жабдыктары өзүнүн атайын суучулдардын жабдыктары менен жабдылган бассейндер болот. Ошондой бассейндерге түшүш керек деп кеңеш берет элем да. Негизи ошо жай сиз айткандай ысыкта бизде салкындаш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп эс алып башташат. Анан демек агып аткан сууга, кароосуз эл барбаган көлмөлөргө дагы кандай бизде мындай кооптуу кырдаалдарда катталган учурлар бар, кырсыктар? Жана айтылгандай эле эрежелерин сактабагандыктан болот. Адамдын денеси ысып, күн ысыгында денеси ысып турганда ошол муздак сууга секиришет да. Секиргенде жана айткандай эле кан тамырлары ичкерет. Ошондон буттары, колдору түйүлөт, жүрөккө дагы зыян, жүрөгү кармап калган учурлар болот. Ошондон чөгөт да. Эң көп катталганын дагы айта кетсем, мас абалында сууга түшөт. Жана айтылгандай чоң чүй каналында да түшөт, мас болуп алышып. Мас абалында сууга жолобош керек да, неге сууга түшкөн болбойт мас абалында. Ар бир көлмөлөрдө, мисалы азыр Комсомол көлмөсүн толтуруп атышат. Биздин Бишкек курулуш, жашыл курулуш беле эмеси. Мамлекеттик ишкананын карамагында балансында ошонун суусун толтуруп, азыр куткаруучулар менен толуктап, суусун толтуруп, ошол жабдыктардын баарын даярдаш, анан ачылыш азыр жакында болот деп атышат. Мисалы сууга түшкөндө дагы денени көндүрүш керек болот. Тизеге чейин кечип, дагы бир кадам таштап, акырындык менен сууга кирип, денени көндүрүп, анан сүзүш керек да. Адам баласы өз күчүнө ишенип, мен сүзгөндү билем деп жанагы секиргенден да кырсыктар көп болот да, сууга секиргенден. Мындай статистиканы карасаңыз, салыштырып айтсаңыз, мурдага караганда азыркы мындай канча ушундай сууга чөккөн учурлар катталат? Статистикага таянсак, былтыр биздин куткаруу кызматына 38 чалуу келип түшкөн. Бул адамдын жансыз денесин алып чыгышканда 38. Бул бир гана чоң чүй каналында эмес, бул Мурасордо конушунда болгон. Мурасордо конушу өзүңүздөргө белгилүү болгондой көлмөлөр, тегерегинде көлмөлөр аябай көп. Ал жерден аристелерине чөккөн учурлар катталган. Быстроток дейбиз, быстротоктон дагы түшүп кеткен учурлар болгон. Быйылкыга алып келгенде, быйыл жыл башынан ушул күнгө чейин 5 чыгуу катталды. Бул чоң чүй каналы жансыз денени алып чыгышкан да.
Бизде негизи ушундай кырсык катталганда дароо эле чалбай өз алдынча деле бул маселени чечкен учурлар болсо керек. Демек бул сандар демек мындай реалдуу баардык чөккөндөрдүн баарын айтып турат дегенден негизи алыс болушубуз керек э. Ооба, адам баласы сууга чөккөн болсо, мисалы 4 мүнөт жетиштүү болот, 4 мүнөттөн кийин адам баласы кандай десем жан берет да. 4 мүнөттүн ичинде алып чыгып калса, суудан алып чыгып туура жардам көрсөтсө, тирүү калышы мүмкүн да. А сиз айткандай эле ооба чөгөт жанындагы достору, туугандары же көрүп калган адам өз алдынча издешет. Мындай кызматтарды чакырганга неме болбойт да. Паника калтырышат. Ошон үчүн убагында чалып, убагында неме кылышса, мүмкүн жетишип калышабы кызматтар, биз жетишип калабызбы деген. Азыр мына 112 кызматы баарыбызга белгилүү. 112 бул бирдиктүү кызмат. 112 кызмат аркылуу, 112 номер аркылуу каалаган кызматты чакыра алса болот да. Бизде дагы 101, 102, 103 деп керектүү кызматтарды чакыра алса болот. Негизи ыкчам туура тез жардам көрсөтүү бул учурда маанилүү экенин айтып атасыз. Туура жардам кандай болуш керек? Эң биринчи ошо чөгүп аткан адамга жанындагылар кандай жардам көрсөтөт? Адамды бөлмөдө болсо дейли да, мисалга келтирели, адам чөгүп атканын көрүп калсак, сүзгөндү билген адам ал адамдын жанына барып, мындай кармап алып чыгат дейбиз да, баягы. Элементардык нерсени алып келсек, ошондо биринчи эреже чөгүп аткан адамга маңдайына барбаш керек да. Чөгүп аткан адамдын артынан барыш керек да. Анткени маңдайынан барганда, алдынан келгенде ал паника калтырып, кайра ошол кишини чөктүрөт ал. Баса калат да, адам жан таттуу да. Ошон үчүн артынан барыш керек да. Артынан барып кармап, жээкке тартып, буту тийген жерине чейин тартып келиш керек. Чөккөн адамды суудан алып чыкканда сразу ошол момент алып чыгып калган болсо, эми ал ыкмаларды көрсөтүп бериш керек. Ал жанагы искусственное дыхание деп орусча айтканда, непрямой массаж сердца деп, оозун тазалап, оозун ачып, туура түз жерге жаткырып, мындай көрсөтүп бербесе сөз менен түшүндүрүп бере албайт экенмин азыр. Ошол реанимация деп коет, ошо реанимация иштерин башташ керек да, жандандыруу иштерин башташ керек да. Ошону туура көрсөтүп, туура неметсе, адамдын өмүрүн сактап калса болот. Жана катталган учурлар негизи эле бул кырсыкка кабылгандар, сиз айткандай мас абалында түшкөндөр жана көбүнчө ошо ымыркайлар кичине жаш балдар арасында көбүрөөк катталса керек. Ооба, азыр мынакей каникулдун башталганына байланыштуу азыр эми ата-энелер иштейт. Балдар үйүндө жалгыз, кичинекей балдар кароосуз барат да ушундай бөлмөлөргө. Ата-энелерге ушу учурдан пайдаланып айта кетелим да, балдарыңыздарды көз салыңыздар, балдарды жалгыз калтырбаш керек да. Азыр кичинекей бала бул билбейт да, ойноп барат. Бассейнге түшсө деле ошо бассейндин ичинде сүзгөндү үйрөнүп алган бала башка жерден деле сүзөм деп ойлойт да. Сууга түшүп, ушундай ымыркайлар менен катталган кырсыктар көбөйүүдө да. Мунун баары кароосуздан караш керек, баланы просто жалгыз калтырбай караш керек да. Же түшүндүрүштерин жүргүзүш керек. Жаштардан бөлөк ошо сиз айткан жана өзгөчөнө ишенген чоңураак адамдарда деле туура эмес жерлерде туура эмес эрежелерди сактап, эрежелерди сактабай сууга түшкөн учурларда алар менен деле кырсык болушу толук мүмкүнбү? Мүмкүн. Ооба, азыр мисалы ошол эле айта кеткен Чоң Чүй каналында өзүндай жай аккан көрүнгөнү менен анын асты аябай терең. Терең анан мындай катуу агат да. Анын астында темир бар, анын астында ошондой эле бетондор бар, чоң таштар бар да. Балдар секирет да. Сүзгөндү билген бала деле секирет. Билбейт ал астында эмне бар экенин. Элементардык нерсе да. Астында ошол темирге сайылып калышы мүмкүн. Ошол ташты сүзүшү мүмкүн деген божомолдор да. Ошондой кызыктар катталган. Демек ар бир адам менен мындай сууга ушундай түшкөнгө атайын уруксат берилбеген жердин ар бири кооптуу дегенди азыр түшүндүрүп айтыш керек экен да. Ооба, азыр биздин Бишкек шаарында 4 район бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 4 райондо биздин өзгөчө кадалуу башкармалыктын, Бишкек шаар боюнча башкармалыктын бөлүмдөрү бар да, өзгөчө бөлүмдөрү. Бөлүмдүн адистери ушу сууга түшүү сезон башталган убакта ошол эле Чоң Чүй каналына кароосуз калган бөлмөлөргө жана сууга түшүүгө болбойт деген такталарды илип келишет. Мына кече жакында эле 1 май району илип
тармактардан көрүп аткандарсыздар. Ошол эле замат булар суу жээктеги ошол эле жана Чоң Чүй каналынын жээгинде сууга чыгып аткандарга түшүндүрүштөрүн жүргүзөт да. Мунун баары комиссиялык негизде болот. Комиссиянын ичинде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, милициянын кызматкерлери баары болушат да. Биздин кызматкерлер ошо БЧКнын Чоң Чүй каналынын жээгинде чыгып аткандарга түшүндүрүштөрүн жүргүзөт. Чоң Чүй каналынын жээгинде жакын жашаган үйлөргө дагы ар биринин эшигин такылдатып кирип болсо дагы түшүндүрүштөрүн жүргүзүп беришет. Негизи бул шаарда эле эмес, баардык дээрлик аймактарда мындай агын суулар же көлмө сыяктуу мындай көп жерлер бар. Демек баардык эле жарандар бул эрежени эске алыш керек. Туура айтасыз. Региондордо биздин азыр мен айтып аткан эле Чоң Чүй каналынан да жаман катып аккан дарыялар бар да. Ага да түшкөнгө болбойт да негизи. Анан күндүн ысыгына аптабына карабай өзүнүн күчүнө ишенишип түшүшөт. Ар бир жерлерде региондо деле биздин өзгөчө кандагы министрлигинин бөлүмдөрү бар. Адистер ошо мен айткан иш чараларды жүргүзүп беришет. Ушул нерсе негизи мындай жаш балдар өзгөчө мындай кыска кабылуу ыктымалдуулугу жогору болуп атпайбы? Бул балдар менен негизи кайсыл гана сууга болбосун, мейли көлгө деле салганы барганда ата-энелер эмнени билип мындай көңүл буруш керек? Балдарды жана мен айткандай кароосуз калтырбаш керек. Көлмөлөрдө жанагындай матрас деп, үйлөнмө матрас деп ошондойго салып баласын сууга түшүрүшөт. Ошондо дагы кароосуз калтырбай, матрасты колдон чыгарбай дегендей. Эми азыр толтура да көп эмелер бар. Шаймандар бар десем болот да, жанагындай үйлөнмө жилеттер бар. Жилеттерин обязательно кийиш керек. Жана айтылгандай эле баланы кароосуз калтырбаш керек да. Ата-эне улуу байкелери, эжелери барабы, кичинекей бала менен барганда чоң жоопкерчилик ал кишинин мойнунда болот да. Мектеп, жана мен айткандай эле, мектептин учуру болсо мугалимдер жооп берет деп биз көнгөнбүз. Мугалимдер карайт, мугалим жооп берет. Мен балам эртең мектепке кетти, кайра кечине келгенге чейин мугалим жооп берет дейт. Эми азыр мынакей каникулдун убагы бүт жоопкерчилик ата-энеде. Ошон үчүн кароосуз калтырбаш керек. Азыр толтура жана мен айткандай эле жилеттер бар, дагы эмне деп айтылат, колдоруна кийип алат, буттарына кийип алгандар чөктүрбөйт да. Ошондой нерселерди аянбай сатып берип, ошондой нерселерди колдонуш керек да. Негизи ошол биз айткан, сиз айтып аткан жанагы түшүндүрүү иштеринде илинип турган табличкаларды адамдар көрсө деле көңүлгө албай эле ошол белги турган жактан деле сууга түшүп аткан учурларды көп көрөбүз да. Эмнеге мындай ошо тыюу салганга карабай адамдардын сууга түшүп атканда эмне себеп? Анан эмне үчүн ошол жакты кооптуу деп белгиледиңиздер, ошону түшүндүрүп койсоңуз. Кооптуу деп белгилегениңиздин себеби жанагындай биздин шаарда эле өттү деп айтып атпайм, ошол эле Чоң Чүй каналы. Ал жердин эч жерине түшкөнгө болбойт. Жана айтылып кеткендей кыскартылат. Кароосуз калган көлмөлөр, ал көлмө мисалы бар Бишкек шаарында делечи кароосуз калган көлмөлөр бар, ал суу кирип чыкпайт да. То есть ал суудан чөкпөсө дагы адам санитардык жактан таза эмес да. Дененин өзүнүн жанагындай кожное заболевание деп коет го, тери оорусу, ар кандай оорулар менен ошону. Ошон үчүн жанагы табличкалар элебиз, туура айтасыз, ошол табличканы окуп туруп барып түшкөн адамдар болот да. Бул эми адамдын өзүнүн сознаниясы, өзүнүн тарбиясы го деп ойлойм да. Маданияттык жагынан дагы мындай неме жок да биздикилерде. Бирок азыр Кудайга шүгүр, акыркы 3 жыл 4 жылда көп мындай немелер байкалууда да, эрежени сактагандар, ошондой жерлерге баягы түшпө дегенде, бияка түшкөнгө болбойт турбайбы деп элдин түшүнүгү кичине эметип баштады деп айтсам жаңы болбойм го дейм. Азыр туура жагына Ооба, биз азыр жалаң эле ошо тыюу салган эмес, жалпы эле сууга түшүп, мындай мүмкүнчүлүк бар жерлерде дагы эс алып атканда кандай каталарды кетирет деген суроону узаткым келип атат. Ошол жерде деле мындай эс алуучулар кандай каталарды кетиришет? Ичимдик ичет, спирт ичимдигин ичишет биринчиден. Биринчиден дебейин, эми баягы басымдуу бөлүгү. Басымдуу бөлүгү ошондой болот. Адам спирт ичимдигин ичкенден кийин баягы баатыр боло баштайт эмеспи адамдар. Ошол эрежеге да карашпайт да. Ошол жерде сиз айткандай баардык жабдуулары бар, куткаруучусу, сууда куткаруучусу бар болсо дагы ошол
ошол адам спирттүү ичимдик ичкенден кийин эрежелер сактабайт да. Мисалы бассейндерди алсак, жана мен айткандай эле райондордо биздин адистер ошо бассейндерди текшерип алышат комиссиянын негизинде. Ал жердеги сууда куткаруучу деген сертификаты бар балдар турушат да. Аларды биздин министрликтин алдында Чолпон Атада көлдө аймагында суучулдар даярдоочу борбор бар. 2 жума окуп келишет. Алар ал жерден сүзгөндү да үйрөнүшөт, сууда куткаруу иштерин үйрөнүшөт, суудан алып чыкканда биринчи медициналык жардамды кандай көрсөтөт ошону үйрөнүшөт. Сертификат алышат, анан удостоверениясын алышат көбөлүгүн. Жыл сайын кийинки жылы да иштей турган болсо, ошол бассейнге кайра барат, 3 күндүк, 5 күндүк окуулары бар, ошосун тастыктап кайра келип иштешет да. То есть аларга ишенсе болот дегеним да. Ошондой куткаруучу турган болсо, ошол бөлмөлөрдө ага ишенсе болот да. Анан өкмөттүн токтомунун негизинде ар бир бөлмөнү бир адам арендага алып иштетсе, мисалы, ошол бөлмөнүн ээси жооп берет да. Ошо жабдылды куткаруучулар барбы, куткаруучу аймандар барбы, ошонун баарын ошол бөлмөнүн же бассейндин ээси жооп берет. Жана комиссия ошолорду текшерет. Куткаруучусу жок болуп калган учурда, демек жанакындай сүзгөндү билген адамдар атайын туура барып куткарыш керек. Туура барып куткарыш керек. Анткени бассейнде, ошондой көлмөлөрдө куткаруучулар бар жерде деген бар, сууга түшкөнгө ылайыкталган жер болсо, ал жерде жана сиз айтып кеткендей эле эрежелер турат. Баннерде чыгарылган, баары бир единый образец кылып, үлгүдө алып чыгара алышат баардыгы. Ал жерде мен айтып кеткендин баары жазылган. Кантип барып куткарыш керек, эмне кылыш керек, ошол жерде жана спасательный круг болот, аркан болот дегендей да, баардыгы ошол жерде постунда илип турат. И жанагы эрежелердин баары жазылуу да. Ошон үчүн биздин жарандарга айта кетерим, ошондой жерге салганы барганда биринчи эреже менен таанышып алып, кандай эмелери бар экен көрүп ал, анан кийин салса жакшы болот. Ушул өз алдынча куткарууга аракет кылуу же куткаруу булундай канчалык кооптуу? Жана мен айткандай, чөгүп аткан адамга алдынан бара алган болсо, ал чөгүп аткан киши паникага калдырып, уже жанына келген адамды басат да. Ошо асылат. Ошо кишини кайра чөктүрөт да. Кооптуулугу ошосу менен. Артынан барыш керек дейбиз. Кээде баягы учурлар болгон, мен өзүм деле башыман өткөн учурлар болгондо, ошентип барып, басып, айла жок, ошо сүзгөнгө туура келген да, же болбосо уруп жиберет. Чөгүп аткан адамдын эсине келтиришке бир эме бар. Ушундай ыкмалар бар да, сүзүп жиберет, же уруп жиберет. Же болбосо чач узуп болсо чачынан сүйрөйт деген жерлери бар да, адамды түрүп алып чыгыш керек деп. Башкысы ошондой. Ошо азыр элге түшүндүрүү иштерин, мисалы, ошол аймакка мындай жакын жайгашкан аймактарын барып жүргүзүп атасыздар, андан сырткары дагы кандай каналдар аркылуу мындай түшүндүрүү иштери жүрүп атат? Бул жанагындай сот тармактардан дагы көп эмелер, видеороликтер чыгып атат азыр биз тараптан. Мектеп окуу каникул башталып элек убакта, май айында мектептерде дагы ар бир окуучулар менен дагы лекциялар өтөт. Жана слайд жазып, кандай ыкмада кандай болуш керек, кайсы жерге түшүш керек, ошондой нерселер менен мектептерде дагы кыдырып өткөн учурлар бар. Андан тышкары ата-энелер менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн учурлар бар да. Жана эле комиссиянын, МВДнын кызматкери, ИДНнын кызматкери, биз чогуу ата-энелер менен дагы ушундай иштерди жүргүзөбүз да. Азыр эми каникулга байланыштуу бүт эле кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн учурлар көбөйдү. Азыр ошондой иш алып барып атабыз деген. Куткаруучулар негизи атайын окуудан өтүп, ошол куткаруучу болуп, ошол жакта туруп иштеп атпайбы? Жарандар менен ошо куткаруу үчүн атайын окутуулар барбы жарандарга? Эми атайын жарандарга барып окутуп, үйрөтүү, жанагындай эле түшүндүрүү иштерин эле жүргүзүп, бирок ар бир жаран ошондойго үйрөнөм, окуйм десе, биздин суучулдар даярдоочу борбор эч качан отказ бербейт. Барып окуй иштесе, ал эч немеси жок. Кайра сүйүнүп туруш керек биздикилерди. Жарандарга кандай кеңештерди айтат элеңиз? Мына коопсуздук эрежелерин сактап, аны эс алуу менен мындай бирге айкалыштыруу канчалык мүмкүн, эмне кылыш керек ошол кезде? Сууга түшүүгө болбойт, тыюу салынат деген жерге сууга түшпөгүлө деп айтат элем. Сууга түшүүгө болот.
бардык жана мен айткандай жабдуулар менен жабдылган жерде дагы жанагы эрежени окуп, ошол жерде куткаруучу болот, сууда куткаруучу болот, ошонун айтканын угуп, берге түшпөй, кичинекей балдардын өзүнчө түшө турган жерлери болот да дегенди угуп, ошондой иш алып барса эле болду. Эс алуу мен ойлойм, эс алуу тынчта өтөт, өздөрүнө жараша болот. Биз ысыкка байланыштуу, ошол суу менен байланыштуу коопсуздук эрежелерине көбүрөөк токтолуп атат окшойбуз. Негизи жайында дагы кандай кырсыктар мындай суудан кийин турат, анан ошол жерлерде деле кандай эрежелер сакташ керек? Жайында Бишкек шаарынын тургундарын алсак, сиз өзүңүз деле көрүп билип атасыздар. Мисалы, жума күнү кечинде жумуш бүткөндөн кийин эмне кылабыз? Машинеге отурабыз дагы баарыбыз тоону өстөй жөнөйбүз. Эң биринчи кырсык катталуу бул өрт кырсыгы да. Тоого барат, ишкебегин жасайт, курдагын кууруйт, ошол эле чокту калтырып кетет. Жакында эле барып өчүрүп келишти. Куураган чөптөр өрттөнөт. Ошонун баары биз ошо эрежелерди сактабагандыктан келип жатат. Ошол жерге шишкебегин жасады, тамагын бышырды, топурак кум менен көмүп, чокту өчүрүп, же болбосо суу менен өчүрүп, аркасынан бөтөлкө жанагындай мусорларды жыйнап кетсе, ошондой эрежелер сактасак эле болду, кырсык катталбайт. Демек өрт дагы кайсыл кырсыктар? Өрт кырсыгы менен сууда коопсуздук азыр жайдын күнү көп катталган учурлар ушулар болот да. Биз эрежени сактабагандыктан, көңүл коштук мамиле кылгандыктан келет ушундар. Кыштын күнү болсо көлмөлөр тоңот. Билесиздер, былтыр мурдагы жылы ошо жана айтып кеткен Мурасурда дагы наристелердин чөккөнү ошо муска ойноп барышып, жука муска барып, бирөөсү түшүп кетет, экинчиси аны жардам берем деп барып, анан ошо менен эки наристе бир эжеси менен иниси көзүмдө да. Ошонун баары кароосуз калтырган. Муска барба, ар бир тамак ичип отурганда деле ата-эне балага куюп айтып турса, бала губкадай сиңирет да аны. Атам айткан, апам айткан барбаш керек деген эме калат да. Ошон үчүн ата-энелерге кеңешим ушундай, балдар менен түшүндүрүштөрүн ар дайым жүргүзүп жүрсө, тамак ичип отурганда, кандай бир маектешип отурганда ушундай нерселерди айтып турса, мугалимдер мисалы айтып турат. Мугалим деген мугалим, бирок бала ата-энени угат да, көбүнчө ата-эне угат. Ошон үчүн ата-энелерге кеңешим ошондой. Балдарды карабыз калтырбай, балдарга ар дайым түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, айтып. Азыр мынакей баарыбыз смартфон көтөрөбүз, баарыбызда интернет бар да. Интернеттен ошол эрежени Google'га жазса эле ал эреженин баары чыгып, ошону ата-эне окуп балага түшүндүрүп берсе болот да. Жана өрт тоого барып эс алгандарды өрт чыгаруу келгенин айтып жатпайсызбы? Булар демек алар жокто өрт башталат да, туурабы? Алар катышпаган учурда. Ошондой болот да. Аны башка бирөө көрүп 112 кызматына, 101 кызматына чалат да көбүнчө. Ал жана мен айткандай от жагып чогун өчүрбөй кеткен бул бир учур да. Жана бөтөлкөлөрдүн жыйнап кетсе дегеним, айнек бөтөлкө, айнек идиштен ал сыныгынан эле, күндүн ысыгынан лупа сыяктуу неме болот дагы, ошондон келип өрттөн өрт чыгат. Эч ким жок жерден эле. Ошол бөтөлкөсүн таштап кетип, сындырып кеткен жеринен болуп чыгат. Андай эле биз мындай этибар ала бербейбиз да. Көңүл коштук мамиле кылабыз, ошондой нерселер кырсыктар келип чыгат. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Демек эфир соңунда ушундай суу мененби, өрт мененби кандай гана кырсык болбосун, эң биринчи жарандар эмне кылыш керек, кайсыл номерлерге чалып, кандай биринчи кадамдар жасаш керек экенин айтып койсоңуз жыйынтыктайм. Биринчиден, жана мен айтып кеткендей, жогоруда айтып кеткендей, эрежелерди сактай билели. Эң башкысы 112 кызматы деген, жана мен айтып кеткендей, бирдиктүү чалуу номеру бар. 112 кызматына чалсын. 101 кызматы бул өрт кызматы, 161 биздин куткаруу кызматынын номери, бул тоодо калып кеткен жарандар, жанагындай сууга чөгүп, же болбосо жогулуп кеткен жарандар 161 кызматына түз чалса болот. 112 кызматы аркылуу чалса болот. Эң башкысы, жана сиз туура белгилеп кеттиңиз, өздөрү эле кылабыз, өзүбүз бүтүрөбүз деп паника калтырып жүрө берген учурлар көп болот да. Ошол эле өрттү да өзүбүз өчүрөбүз деп эле жүрө беришет. Жыйынтыгында эмне болот? Ал өрт чоңой болот да. Ошон үчүн кандай кырсык катталбасын, бирдиктүү номерге чалып, өзүнүн аты жөнүн туура айтып, дарегин туура айтып, номерин айтып турса, биздин кызматтар алдын ала эртерээк
эмне деп коет, оперативный иш алып барганга аракет кылабыз. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп угармандарга коопсуздук эрежелери боюнча түшүндүрүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Элси Бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз жай мезгилиндеги коопсуздук эрежелери, сууга коопсуз түшүү боюнча сүйлөштүк. Суроолорго Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнчагы башкармалыгынын куткаруу кызматынын башчысы майор Бактияр Ахматов жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын Элси Бол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.